Билесизби, азыр адамдардын самооценкасын эң тез түшүргөн нерсе бар. Бул Инстаграм. Инстаграмда баары өзүнүн сонун жашоосун, тим эле жыргал жашоодо бактылуу жашап жатканын көрсөтүшөт. Биз анын жашоосун башка тарабын көрөбүз. Балким анын орукчан баласы бардыр, көйгөйлөрү бардыр. Ал жагын эч ким көрсөтпөйт. Биз бир гана мактанган жагын, башкача айтканда, жашоосунун рекламасын көрөбүз. Жана өзүбүздүн жашоо менен дайыма салыштырып баштайбыз. Неге менде андай нерсе жок, эмнеге мындай деген салыштырып жатып, биз жашообузга нааразы болуп баштайбыз. Ар бир адамдын өз жашоосу, өз жашоосунда жолу болот. Эртемеден уйкудан ойгонгонубуз, ден соолугубуздун жакшысы, балдарыбыздын ызы чуу салып ойноп жүргөнү, жолдошуңуздун жаныңызда экени, эртең мененки ырызкы, тамак ашыңыздын бар экени — бул өзүнчө бакыт. Бакыт бул байлыкта же мактанууда эмес, жөнөкөй жашап жаткан турмушубузда, жакындыкта, өтүп жаткан турмушубузда. Ушул нерсени адам түшүнсө, бакыт бул жашап жаткан тиричиликте. Андыктан асыл инсандар Инстаграмда же башка соц баракчаларда ийгиликтүүлөрдү көрүп, өзүңүздү салыштырып жемелүүнү токтотуңуз.